Достор салам. Акыркы бөлүк кандай окушат, практика, жумуш боюнча айта кетейин. Академияда окуу кадимки эле университеттей сыяктуу өтөт. Лекциялар болот, семинарлар болот. Айырмасы бар. Бул жерде профилдик окутуу күчтүү. Башкача айтканда, жалпы юридикалык сабактардан тышкары ар бир багыт боюнча өзүнчө тереңдетилген сабактар өтүлөт. Мисалы, адвокатурада нотариат, медиация, юридикалык психология, эл аралык укук, дипломатия, эл аралык уюмдар, тергөө, кылмыштарды тергөө методикалары жана башкалар. Ошондуктан даярдык көбүрөөк практикага жакын болот. Эми практика жөнүндө. Практика бар жана чыныгы органдарда өтөт. Прокурордук багыт түздөн түз прокуратура органдарында башка багыттар, МВД, коопсуздук органдары, соттук экспертиза, жеке уюмдар. Эми эң маанилүү суроо бул жумушка автоматтык түрдө эч ким албайт. Баары конкурс аркылуу болот. Кайсы вузду бүткөнүң маанилүү эмес, баары бир конкурс. Бирок бул академиянын артыкчылыгы бар. Бул жерде профилдик сабактарды окуйсуң. Азыр иштеп жаткан прокурорлор, судьялар, экс судьялар сага сабак берет. Жана системаны ичинен түшүнөсүң. Ошондуктан даярдык деңгээли жогору болот, менин оюмча. Эми дагы бир нерсе, академия бул жарандык окуу жай, гражданский вуз деп коет. Бул жерде физикалык нормативдер жок, кошумча текшерүүлөр жок. Окуу контракт негизинде, мисалы юриспруденция болжол менен 110 000 сом, прокурордук 135 000 сом, маалыматтык коопсуздук 85 000 сом, соттук экспертиза 75 000 сом. Эгер дагы суроолор болсо, жаза бергиле, личкага, комментарийге. Мен дагы өзүнчө видеолор менен түшүндүрүп берем силерге. Рахмат.